Мен сени эч качан кечирбейм. Биз эч качан бирге болбойбуз. Бул сөздөр кайгылуу жана коркунучтуу кылат. Эч качан деген сөз үмүтсүздүктү билдирет. Бирок мындан да коркунучтуу эч качан бар. Кудай адамдын жанын түбөлүктүү кылып жараткан. Адам өлгөндө анын денеси жерге берилет. Ал эми жаны өлбөйт. Ал жашоосун улантып Кудай менен жолугат. Кудайдын сотунан кийин айрым жандар бейишке, ал эми айрымдары тозокко кетет. Тозок бул түбөлүк азап тартуучу жер. Түбөлүк бул дайыма дегенди билдирет. Анда бейишке баруу үчүн эмне кылыш керек? Ыйса Машаякка ишенүү керек. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Угарман, тандоону ар бир адам өзү кылат. Эч качан деген сөз абдан олуттуу. Бул жөнүндө ойлонуп көрүңүз.